Президент жана саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев уу коргошун коронавируска дары дегенден кийин коомчулукта сенсация пайда болду. Жада калса министр азыркы учурда коронавирус менен ооруган жарандарды уу коргошу менен дарылап жатканын айтып, Кыргызстанды дүйнөгө дагы бир жолу белгилүү кылды. Көрсө уу коргошун Аконит көп жылдан бери эле Бишкектеги Ош базарында сатылып келиптир. Сатуучу айымдын айтымында, ал көп жылдан бери бул чөптүн тамырын сатып, табыттар менен иштешип келет. Биз ошо уу коргошун саткан көптөн эле бери эле сатабыз да. Анан деген муну дагы билген кишилер бар, билбеген кишилер бар. Анан билбегендерге вообще сатпайбыз негизи эле. Анан илгертеден эле бул ата-бабалар деген ичип келген экен да, анан өзүнүн рецепти бар мунучу. Ошол рецепт боюнча эле түшүндүрүп, билген кишилер баягы көбүнчө биз табыттар менен иштейбиз да, алар келип ушул алып келишет. Ичкениме 3 күн болду. Иштим жакшы эле. Ичтин жолун билишке ошол болгону. Кайнатып өтө көп эмес. Дозасын билгендер мына мисалы сатып атпайбы мына уу коргошунду. Ошолордон сурап аласың, кантип ичиштичи. Ошонун ичиштин жолун билип турган ичсеңер жакшы, анан билбей туруп ичип алсаңар ал зыян келтирет да. Өзүбүз табыкка көрүнөбүз. Менин келиним онкологический ооруйт, 3-стадия менен. Анан ошол чөп, анан уу коргошу менен строго по рецепту ичебиз. Биздин табыбыз бар өзүбүз, кореец киши. Ошол кандай иштеп, граммын, объемун, миллиграммдан эметип берет, бизге өлчөп берет, биз ошол менен гана ичебиз. Анан ичкенден кийин жып-жылуу жатабыз, эчке чыгарбайбыз келинди.